урматтуу көрөрмандар, Ош шаарынын буга чейинки иштеп келген мэри Талайбек Сарбашев азыр трибунада сүйлөдү. Бул жерде ошол Ош шаарынын тургундары жана ошол алайдан атайын колдоп келген жоон топ ошол Талайбек Сарбашевди жумуш ордуна кайтсын, Сарбашев элдин уулу, биз Сарбашевди колдойбуз сыяктуу бир элдин, бир шаардын тургундарыбыз лозунгдарды жазып алып, көтөрүп колдоп келишкен. Жаңжалга барбашыбыз керек. Кызмат табылат, пешенеси жазган адам болот, иштейт дегенде. Ошон үчүн дагы бир жол мен сиздерди сабырдуулукка, мыйзамдуулукка чакырамын. Менин бир эле суранычым, силердин өмүрүңөр, биз пешенебиз насип кылса иштейбиз. Мага эң негизги силердин ар бир жарандын коопсуздугу. Ошон үчүн рахмат. Мен мына жерде мен кечеки келген балдарга айтканмын. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Кырдаалды эске алып мен чыгып турдум. Кече ошол жогорку кеңештин депутаттары, булар мыйзамдуу депутаттар. Алардын кабыл алган чечими мыйзамдуу. Кече ошол жерде жаңы премьер-министр дайындалды. Себеби жаңы шайланып келген депутаттар келгенге чейин алар мөөнөтүн аткара берет. Алар мыйзамдуу чечим кабыл алды. Кече мыйзамдуу премьер-министрдин кайрылуусун уктуңар. Кеткен акимдер, вице-мэрлер, губернаторлор кайра келип ордуңар отургула деди. Туура чечим мыйзамдуу сүйлөгөн адамдар ошондой сүйлөйт. Ошон үчүн мына туура эле мына Ысык-Көлдүн эли мына Балбаксарлык көч кандай иштеп атат? Бишкек шаарда кандай иштеди? Элдин башына кыйынчылык түшкөндө кандай иштеди? Мен ойлойм, ошол Ысык-Көлдүн элдери да туура кадамга барды. Эл деген ошондой болуш керек. Мен айтам, менин кызыкчылыгым биринчи очередде эл, сиздер. Биз бардык менен сүйлөшөбүз. Мен дайым айтып жүрөм. Мен кеткен мэрлерди дагы ошолордун иштерин аткарып атам деп мен алар жокто дагы креслодо отурганда дагы айтып жүрөм. Мен эч качан кеткен адамдарды мен жамандабайм. Талайбек Сарбашев сүйлөдү. Бул жерде Талайбек Сарбашевди колдоп келген Ош шаарынын тургундары жана районунун элдери ошол жерде Талайбек Сарбашевди жумуш ордунда калсын. Кичинекей мамлекетпиз. Биз бактылуу элбиз. Деген сыяктуу ошо плакаттарды чыгарып алып өзүбүздүн картасы Ош шаарынын борбордук аянтына чакырышкан. Азыр ошол өзү элге кайрылып атат. 35 миллион жана ошо кечеге чыгарылган чечимдерди толтурду мамлекетке зар болуп жүрүшөт. Ошон үчүн түгү келип ар бирибиздин кылган иштерибиз элге тийсин. Пайдабыз мамлекетке тийиш керек. Мындай ызычуу менен эчтеке бүтпөш керек туугандар. Бардыгы мыйзам талаасында бүтүш керек. Кудай буйруса мына мен бардыгын мына жерде турган, ичинде турган балдарга да кайрылам. Мен кече ошо элдин коопсуздугун, ушулардын бир жеринен кан чыкпаса экен деп туруп, мени колдоп келген балдарды, сыртта турган адамдардын бардыгынын коопсуздугун эстеп, мен өзүм жакшына кылып, отуруп тургула дедим. Азыр мен ошо ичинде отургандарды да айтып коем. Мыйзамдуу чыгып турушсун. Жақында буйруса, мына шаардык кеңештердин мөөнөтү бүткөн. Шайлоо болот, жаңы мына легитимдүү келгенден кийин ошо өкмөт азыркы мыйзам боюнча айтат, мына күнү назначение кылат, шайлоо болот деп. Ошондо шаардык кеңештин депутаттары шайланат. Ошо келген депутаттар жаңы мэрди шайлайт. Эгер шайлап берсе ошолор мен кайра иштешим мүмкүн. Бирок мен эгер коюп жеңилип калсам мыйзамдуу келген мэр иштеш керек, аны колдошубуз керек бардыгы. Мындай кесип алган туура эмес туугандар. Мен дагы кайталайм. Мен мындай жолго барбайм. Мен каршымын. Мен мыйзамдуу талаада жүрүп, мыйзам чегинде келип иштеп жүргөн адаммын. Бардык жерде, кайсы бир жерде иштебейм. Ошон үчүн мына ичинде турган балдарга кайрылам. Жигит болгула. Элди ойлогула, шайлоо жол менен, мыйзамдуу жол менен келгенге аракет кылгыла. Биз биз азыр киребиз, отуруп ишибизди улантабыз. Бардыгыбыз мыйзам чегинде болот. Акылбы? Урматтуу шаардыктар барбы? Талап боюнча мыйзамдуу ордуна барып отурсунбу?
jigitmin deganlar, miyzamni olmayan joy boşalttıklar. Eldin, bizga eng birinchi eldin qofizligi kerak. Jigitlar, jigit bo'linglar. Miyzamni tanib, miyzam yo'lida jo'g'izlar kerak. Hurmatli doktor, stopni o'ylanglar. Özünüzler görüp atқанда hazır bu жерде күч түзүмдөрү бардыгын сүрүп чыгышты. Күч түзүмдөрү качып ишти бул жерде өздөрүнчө эле. Буларга эч кандай басым болгон жок, кысым болгон жок. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр көргөндөй азыр бул жакка Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев кирип кетти ичкериге. Андан башка дагы артында ошол жалданган топ ичкериге кирүүнүн аракетин кылышты. Бул жерде күч түзүмдөрү сыртка чыгып качып кетишти. Мындай туруп бере алышпады ошол топко каршы. Бирок бул жерде топтун негизги максаты менин түшүнүгүмдө ичкериге кирип мародёрлук кылып же бир нерсени талкалаш эмес эле. Болгону ошол бир 5-6 адам гана кирем деп түртүлүштү. Ал жерде ушул сүр жеңип кетти, эмне болуп кетти, бирок тартип сакчылары ал жерде толук түрдө көзөмөлдөп тура алган жок. Азыр Сарбашев кызмат ордуна кирди. Азыр ичкерде эмне ситуация болуп атат так маалымат жок, бирок уже эл азыр жарым-жартылай бул жака кирип кетти.
ишкер пиздес смотри. Болды. Пресса girdi. Girmeyle de o da. Pressa. Girmeye de o da. Girmedi o topta çıkırsan ha. Так, бұл азыр ичкерке абалы, мэрияның администрациясының ичке абалы. Ya lan alıyor taşla gibi. Kaçaklar çıkargılam oldu. Бұл ичке аппарат басшының кабинетінің алдында азыр мына ушул топ болууда. Pressa girdi, pressa. Boşat pressa'la. Pressa'nı boşalt olacak. Boşalt. Yarası. Kim? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде руководитель аппараттын кабинетинде азыр ошол Дүйшөн Төрөкулов менен Талайбек Сарбашев жолугушууда, өз ара сүйлөшүүдө деген сөз болуп атат. Азыр бул жерге сырттан дагы башка колдоочулар кирип кеткен мэриянын ичинде, бирок болушунча тартип сакчылары жана өздөрү дагы бул жерде башаламандыкка, мыйзамсыздыкка жол бербөө чакырыктарын тынбай таштап атышат.
Азыр учурда мэр чыгууда. Какая-то полиция ходит с той стороны. Мэрдин кабинетине карай бет алышты. Азыр булар мэриянын аппарат башчысынын, аппарат жетекчисинин кабинетинде сүйлөшүүлөр болду окшойт. Андан ары ошол жоон топ шаардык мэриянын кабинетине карай бет алганын байкоого болот. Düşen Төрөкулов чыгып кетет дегенде алдыда көрдүңүздөр. Düşen Төрөкулов чыгып кетет. Калган токтотушту. Düşen Төрөкулов 4-кабатка чыгып кетти. Düşen Төрөкулов 4-кабатка чыгып кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир кайталап өтөлү. Биз азыр Ош шаардык мэриясынын 3-кабатында турабыз. Бул жерге ошол Ош шаарынын мурдагы иштеп жүргөн мэри Талай Сарбашев кирип келди. Өзүнүн жоон тобу менен. Ал эми тигинде көрүп турасыздар, эң үстү жогору жакта. Düşen Төрөкулов турат. Düşen Төрөкулов турат. Келет атат. Так, бул жерде Düşen Төрөкулов түшүп келет.
Так, азыр бул жерде биз сырткы бөлүгүнө чыгып атабыз. Ош шаарынын мэриясынан. Бул жерде ошол Дүйшөн Төрөкуловду элдер ошол жоонтоп жалпалап алай трибунага алып кетип атышат. Мына ошол жерден элге сүйлөп кайрылуу кылсын дегендей